Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар өткөндөгү жума мигранттар үчүн абдан кызыктуу жума болуп өттү. Себептеген Питер шаарында Питерлик юридикалык форум өттү. Ал жерде ар кайсы өлкөнүн өкүлдөрү келип катышты. Кыргызстан тараптан ошол форумга Жамиля Жаманбаева акыйкатчыбыз келип катышты. Жамиля айым менен биз буга чейин бир нече жолу диаспора көрүшкөнбүз, мигранттардын көйгөйүн айтып бергенбиз. Эми ошол жерден Жамиля айым абдан сонун бир нече тезистерди айтып өттү. Азыр мен силерге орусча окуп берейин, анан кийин кыргызча жалпак сөз менен кайра которуп берем. Кыргызская сторона предлагает странам-участникам Евразийского экономического союза пересмотреть несколько существующих нормативных актов, касающихся правового положения трудовых мигрантов. Об этом заявила в Санкт-Петербурге на заседании Комитета по правам человека СНГ омбудсмен Киргизии Джамиля Жаманбаева. Проведенный анализ по правам мигрантов показывает основные сложности, в которых они сталкиваются, в связи с чем мы разработали ряд рекомендаций, которые могут улучшить их положение, сказала она. Бул жерде токотер жери Евразия экономикалык бирикмеси 5 өлкөдөн турат: Кыргызстан, Казакстан, Армения, Белоруссия жана Россия. Ошо 5 өлкөнүн болгону 3 эле негизги мыйзамы бар, негизги принцип бар. Биринчи мыйзам бул жумуш күчтөрүн же болбосо адамдар ошо 5 өлкөнүн ичинде эч кандай тоскоолдугу жок кирип чыгыш керек. Экинчиден, товар оборот, соода өнөр жагы товарлардагы ошо 5 өлкөнүн ичинде эч кандай проблематикасы жок, тоскоолдугу жок кирип чыгыш керек. Үчүнчүсү бул акча каражаты. Эми жашоонун чынында алып келгенде бул көз караш тилекке каршы Евразия бирикмесинде иштебей жатат. Себептеген көптөгөн мекендештер кара тизмеде, көптөгөн мекендештер Россиянын территориясына оңой эле киргизе албайт. Ошол жөнүндө Жамиля айым абдан жакшы өзүнүн пикирин айтып кетти жана каршылыгын айтып кетти. Муну бир сыйра карап чыккыла деп айтты. Мигранттардын эгерде кара тизмеге киргизип атсаңар, эгерде чоң кылмыш иши кылса, административдик правонарушение бир нерсени сындырса, талкаласа, уурдаса, анда аларды кара тизмеге киргизе бергиле. Эгерде жөн эле регистрациясы өзүнүн күнөөсү жок базада болбой калса, жөн эле жол машина айдап баратып ремень тагынбай калса, бул незначительное административное правонарушение деп коет. Ошону кара тизмеге киргизбегиле деп суранып кетти. Андан тышкары эмгек мигранттардын ОМС деген больница көрүүнүн системасы бар. ОМС обязательное медицинское страхование. Үй бүлөсүндө балдары көрүнө албайт, тилекке каршы бала чакага ОМС барыбыз ала албайбыз. Ошону дагы бир сыйра карап бериңиздер. Үчүнчү суранычы болсо, ошо пенсия, иштеп жаткан эмгек мигранттардын пенсиясын Кыргызстанга которуп бергиле деп бир сыйра айтып кетти. Эми бул биринчиден бул сунуштомо катары айтты. Бирок кыргыздарда улуу сөз бар, тамчыдан дайра жарылат деп коет. Ар бир расмий өкүл, акыйкатчы да бизде расмий өкүл өзүнүн деңгээлинде ушундай форумдарда, иш-чараларда ошол тезистерди айта берсе, бара-бара көч түзөлүп, ошол система оңолот. Биз дагы дайыма айтып келебиз, кыргызстандыктар булар эмгек мигранттар эмес, кыргызстандыктар бул Евразия экономикалык бирикменин статусуна ээ болгон кишилер, буларды өзүнчө эмгектенүүчү деген статус берилет. Трудящийся орусча айтканда. Эмгек мигранттары, трудовой мигранты бул Таджикстан, Азербайджан жана Узбекстан өкүлдөрү эмгек мигранттары болуп эсептелет. Ошол Кудай буйруса Жамиля айымдын үнү жетет деген ойдобуз. Бирок ошол эле форумда, ошол эле юридикалык форумда Россия Федерациясынын тергөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин өтө орчундуу маселелерди, мигранттарды жаман аттуу кылып бир сыйра айтып кетти. Балким аны көрдүңөрдөр, көрбөсөңөр кийинки чыгарылышта ошо Александр Бастрыкиндин мигранттарга тиешелүү каршы сөздөр айткандарын баарын талдап беребиз. Ошол мекендештер. Анан урматтуу мекендештер, жай айы келатат. Баарыбыз мекенге барабыз, кайра кайтабыз. Барыбыз эле билет сатып алабыз. Ошол авиасобствен алганча, башка уюмдардан алганча, ошо биздин ишкерлерди колдоо максатында өзүбүздүн мекендеш жердештерден алалы Асман Эйр деген уюм
+7 925 129 64 56 диаспорадан десеңіз, сіздерге толық скидкалар менен жакшы алдабай авиабилеттер алып берет. Анан кийин документтери туура болбосо, азыр биринчи ирет эмгек келишими биринчи документ болуп калды. Эмгек келишими кимде жок болсо, жылдын аягына чейин сөзсүз түрдө ошону тууралаш керек себептеген эмгек келишими жок, полиция дагы эми депортация жана выдворение кылганга укук берилет 25-жылдын башында. Ошого чейин баарыбыз камданып документтерди тууралап алалы. Кимдин документтери туура эмес болсо, анда чек арага кирип чыккыла, чек арага кирип чыккан жаамат менен иштешебиз. Биз Замир мырза Волгоградский проспектте +7 925 465 68 40 номери, экинчи номери +7 929 633 74 65. Эгерде чын бирөө муктаж болуп атса, акчам жок деп атса, ооруп атса, же болбосо көп балалар болсо, ошол инсандарды диаспорадан аттан десеңиз бекер алып барып келет. Бирок ошол далилдүү болсун. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Görüşкөнчө.